Assalamu алейкум, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Эми Сох, Шахимардан, Варух, Барак жана коңшу аймактар документтер, уламыштар, жаңы карталар ушун боюнча бир сөз кылалы. Фергана өрөөндөгү анклавдарды карайлы туугандар. Бул жерден алдын ала айтып коеюн, кээ бир маалыматтар, такталган маалыматтар алына элек тарыхый жазууларда жазылып турат, кээ бир документтер табылган жок деп. Жана ошол документтер бар болсо дагы кээ бир учурларда алар же атайын жок кылынган, же архивде жатат, КГБ ачпай атат, же кандайдыр бир уламыш элдин оозунан чыккан ушак, анан ошол ушактын Кыргызстанда 80% чың болуп калса, 20% калп болуп калат да. Ошол 20%-на окшоп калат окшойт. Эми муну көрөлү. Эмне жана кандай болду, биздин анклавдар боюнча кандай иштер жүрдү көрөлү. 1924 жылдан 2026 жылга чейин убакытты камтыйбыз. 2021 жылы карта эми тарыхый болуп калды да, албетте. Булактарда, анклавдарда саны эмне үчүн ар башка деп карасак, ар кайсы булактарда, ачык булактарда саны чын эле ар башка. Биринчиден бул Барак, бул анклав ордунан жылды. Аймак алмашуу жана көчүрүү менен бүттү. 2024 жылы Кайрагач Кыргызстанга өткөрүлдү. 2025 жылы Чоң Кара же Чонгар же болсо Таш дөбө Кыргызстанга кошулду. 2026 жылдын 2026 жылдын июнь айында, жосо Кулжа айында десек тура болобу, июнь Кулжа да кыргызча. 2026 жылдын ошол Теке айына карата, бул июль айы болуп калат. Сакталып калган талашчы сирий анклавдар Сох, Шахимардан, Ворух жана Сарвак. Жангайыл же болсо кыргызча Жаңы айыл деген айрым тизмелерде өзүнчө микро анклав катары эсептелинет. Башкаларында Шахимардандын түндүк бөлүгү деп эсептелинет. Ушундагы эске алыш керек туугандар. Анан анклавдардын 3 баскычта пайда болгон да анклавдар. Бул деген эң негизги ошол анклавдарды пайда кылган иш, бул деген Советтер Союзу Түркистанды басып алып, Осипов ошол Түркистан автономиясын жок кылгандан кийин, Түркистан республикасын жок кылгандан кийин, Коканд автономиясы деп тарыхта калган, сайттер тарых булактарда калган, булактарда Түркистан автономиясы деп аталат да. Дал ошондо межелөө деген иш аракетти башташты. Межаны коюу. Межа деген бул деген атайын землемер деп коет. Жер санын эсептегич, жер эсептегич деп коебу, землемер. Ошол землемерлер Советтер Союзу орноду, бийлиги орноду деп туруп, чек араларды бөлүштүрө баштаган. Бир качан ошол тынч жашоо башталарда. Тынч жашоо биздин аймакта 2024 жылга башталат. Качан эң ири ошол Мадаминбекке окшогон эң ири, эң чоң, эң күчтүү басмачылар деп атка конгон, бирок басмачылар эмес. Мындайын айтканда, улуттук боштондук согуш үчүн көтөрүлгөн мусулман ата-бабаларыбыз ошондо согушканда, согушту токтоткондо, кээ бирлери өлтүрүлүп, кээ бирлери куралсыздандырып, кээ бирлери өзүлөрү баягы согуштан чарчап, ошондо гана межелөө башталганда ошол кээ бир анклавдарды дагы ошол землемерлер калтырып кеткен. Бул эми биринчи баскыч 1924-1927 жылдары межелөөнү жасап жаткан землемерлер отуруп алып, республикалар менен автономиялар баштапкы чек сызыктарын алышкан. Чечимдерди Москвада жана республикалык органдарда бир нече жолу өзгөргөн. Бул өзгөчө Исфара, Сох жана Шахимарданга тиешелүү болот. Туугандар, мага могул аябай бир комментарий надоел болуп атат да. Бул деген Сохтун арендасы 49 жыл эмес беле, эмнеге өзбектөргө калып калды дейт. Туугандар, Сох, Шахимардан арендага болду, өттү деген документтерди таба элекмин. Бирок протоколдордо ошол межелөө кезинде ушул анклавдарды землемерлер өлчөп коюп койгон деген маалыматты табатам да. Исфара, Сох, Шахимардан ушинтип межелөө жасаган адамдар, землемерлер ушинтип анклав кылып калтырып кетти, картага түшүрүштү. Экинчи баскыч 1929-1937 жылы колхоз чек аралары жана жер пайдалануу. Ошондо талаалар, жайыттар, жолдор жана айылдар чарбалык кызыкчылыктарга жараша бөлүнгөн. Кайра межелөө жасаган жерлерди кайра карап чыгышкан. Ар бир республикага план коюшкан, сен мынча эт кыласың деп, мисалы үчүн кыргыздар мынча малды кылышат, мынча эт, мынча жүн, мынча сүт беришет деп.
өзбектер деп аталган адамдарды же тажиктер деп аталган мынча пахта, мынча эгин бересиңер деп аларга ушундай буйрук колхоздор бөлүштүрө баштайт. Колхоздор күчкө салып ошол мурунку 24-27 тартылган карталарды кайра кескилеп баштайт 29-жылы. Кайра өзгөртүп баштайт. Ошондо да кээ бир ушул пайда болот. Анан көптөгөн чөнтөктөр дал ушул учурда негизги аймактык физикалык жактан ажырай баштаган да. Үчүнчү баскыч бул 1955-1963 жылы паритеттик комиссиялар жана аткаруу. Комиссиялар жердин иш жүзүндө пайдаланышын каттап аймактарды алмаштыруу сунуштаган да. Чечимдердин баарын ратификацияланган же аткарылган эмес. Натыйжада талашуу бөлүктөр, анын ичинде болочок барак сакталып калган. Дал ушул маалда барак пайда болуп калат да, ошол 1955-1963 жылдардын арасында. 1991 жылы андан кийинки административдик сызыктар мамлекеттик чыгарага айланып кеткен. Эми элдик ар кандай сөздөрдү, уламыштарды карасак, аякта такыр жомок да, бирок ошол жомокко чейин барсак, негизги хронология 1924-1963 жылы карасак. Чечимдер өзгөргөн, бирок бардыгы бир жетекчинин белегине айланган эмес да. Мисалы үчүн ошол алгачкы межелөө 1925 жылдын 17 мартында номер 7 протокол баштапкы чек сызыгын сүрөттөйт. Мунга документ бар, Советтер Союзунун документ бар. ЦИК аны 1925 жылы 4 майында бекитет. СОХ жана ИСФАРА боюнча 1926-1927 жылы чечимдер болот. 30 ошол август күнү же бирдин айы 1926 жылы Кыргыз автономиясына өткөрүү протоколунда ИСФАРА жана СОХ жүрөт. 10 сентябрда 1926 жылы чечимди жокко чыгаруу бар да, протоколу бар. 1927 жылдын майында СОХ боюнча талаш кайра кайталанат. Ушинтип, мисалы үчүн, жергиликтүү кыргыз тарабынын кызматкерлери ушул жазышат да бизге кайтаргыла деп, СОХ менен ошол ИСФАРА Кыргызстанга өтсүн деген протокол жазышат. Москва муну тоготпой коет да. Москва тоготпой койгондон кийин өзбектер айтат: Москвадан чечим келбегенден кийин биз башкарабыз деп. Ошондой болот да. Мындайын айтканда, бизге игнорировать деп коебу, такыр көңүлгө албай коет да. Кыргыз ошол жергиликтүү комитеттердин чечимин Москва кабыл албай коет такыр. 1929 жылы 1937 жылы колхоз жерлери, чарбалык чек аралар үзүлүп калган аймактарды, тилкелерди жана Курчоодо калган бөлүктөрдү түзгөн. Анан ошол жерден колхоздор айтканда, бул жайыт экен, жайытты ошо Өзбекстанга, Кыргызстанга берели, тигиди болсо мындай эгин эккенге жакшы тала экен, ошол таланы Өзбекстанга берели деген чечимдер дал ошол кезде чыгат да. Албетте интригалар болот, албетте ар бир республиканын өзүнүн кишилери бар, бирок чынын айтканда ошол кездеги маал боюнча айтылган сөздөр кыргыздар өтө ак көңүл, ишенчек, аны жеңил алдаса болот деп көп айтылган сөздөр бар. 1955-1963 жылы комиссиялар дагы каршат. Негизги катары 01-1955 жылдагы жер пайдалануу алынганда сунуштардын бир бөлүгү ратификацияланган же аткарылган эмес. Ушул жерден документтерди эскилерин кайра жокко чыгарып, кайра жаңыларын жазып ушундай кылышат да. Текшерилген версияга таянган документтер, негизги актылар менен комиссиялардын тизмесин карасак. 17 мартта 1925 жылы Орто Азия жоюу комитети пленуму 7 протокол бар архивтерде. Баштапкы чек араны сүрөттөлүшүн көрсөтөт. Ошол архивде азыр буяктан көрүп атасыңар, СССР басма кызматы ушул жерде реквизиттер бар да, архив статусунда. Дагы эмкиси ошол 30 августта, анан 10 сентябрда 1926 жылы ЦИК президиуму, СССР БАК президиуму, СОХ менен ИСФАРА дегенде Кыргызстанда, андан соң кайра Өзбекстанга өтүп кетип атат. Ушул документ менен номер 69 протокол СССР БАКтын чечими. 03-04 май 1927 ЦИК СССР БАК СОХту кайра өткөрүү чечимди дароо жокко чыгаруу. Бул кыргыздардын чечимин ошол жокко чыгаруу боюнча Кыргызстан тарабы кабыл алса, эч ким аны мындай албай четке кагып коет, жокко чыгарып коет. Муну эки жыйынды тең Калинин деген Советтер Союзунан коюлган ошол киши жетектеген да. Анан 15 мартта 1927 жылы Кыргыз СССРнын БАК президиуму Шахимардан менен Йордан деген жерди Кыргыз СССРнын бөлүгү деп жарыялаган.
Бул деген биздин ата бабаларыбыз ошол кезде. Бул Кыргыз СССР, АССРдин автономиялык советтик социалисттик республиканын бөлүгү деп чечим чыгарса, республикалык чечим кылган борбордун жообу табылган эмес. Москва буга жооп бербей койду да, жөн эле теңге албай койду, карабай койду даже. Ошонун эсебинен анан Сок менен Шахимардан кайра эле Өзбекстанда калды да. Элестеткиле, мисалы үчүн ошол замандын, ошо мурунку Совет Республикасы заманында жаңы башталып атат. Ал жерден кыргыздар чыгып атат, ата бабаларыбыз чечим чыгарып атат. Бул Сок менен Шахимардан Кыргызстандыкы, бербегиле, кайра өткөргүлө деп чечим чыгарып атат. Тиги Калининдер, башкалар келип алып туруп айтат, эмне кыла аласыңар дейт да. Москва айтат да, эмне кыласыңар? Эмне кыла аласыңар? Кыла алсаңар кылып көргүлө дейт. Жаңы эле ошо Түркистан автономиянын армиясы жок кылынды да. Жаңы эле өлтүрүштү, репрессияларды кылды Советтер Союзу, басмач деп туруп элдердин баарын кырышты. Эми биздин баягы ата бабаларыбыз чыгып алып, "Жей, Сок Шахимарданды кайра бер" десе, булар чыгып алып айтат, "Эмне кыласыңар?" дейт. "Эмне кыла аласыңар? Кана кылып көргүлөчү" дейт. Биздикилер эчтеке кылбай коет. Анан ушу менен ошо Сок Шахимардан Өзбекстан айтат, "Өзбекстандыкы деген чечим бар. Силердин чечиңер жокко чыксын" деп чыгат. Биздикилер макулбай коет. Москвадан бир да документ табылбай калат да. Демек, Москвадөр, булар кырыла берсин деген кетип калышты да, эчтеке кылбай коюшту. 1955 жылы Кыргыз-Өзбек паритеттик комиссиясы түзүлгөн. 1 январда 1955 жылдагы иш жүрүзүндөгү жер пайдаланууну каттоо болгон. Жыйынтык эки жогорку кеңеш тарабынан тең ратификацияланган эмес. Демек, Өзбекстанда ошо жогорку кеңеш, Кыргызстандын жогорку кеңеши ратификация кылышкан эмес да. Ошондо КССР, УССР болуп калабы. 1961 жылы, 1963 жылы Кыргыз СССР министрлер совети республикалар аралык комиссияны түзөт. Чек араны жана аткарылбаган алмашуусун кийинки текшерүү. 1961 жылы акт сүйлөшүүлөрүндө колдонулат. Ошол акт бар да, комиссия 02 июлда, же болбосо теке айында. Анан ошол 02-07 июль, анан октябрда дагы ушундай заседание болот, 1963 жылы. Комиссиянын ушундай чечимдери бар да. Бул жерден да кайра ошол кыргыздар тарабынын кызыкчылыгын эч ким карабай коет. Сох талаш болгон 1925 жылы, 1927 жылдары. Ошол эле талашты бир карайлы да, эмне деген талаштар болгон. Калкынын басымдуу бөлүгү тажик тилдүү болгон деп айтылат, Өзбекстан аймагына өткөн деп айтылат. Сох 1955 жылы өткөрүлүп берилген деген версия архивдик текшерүүгө туруштук бербейт. Сох алгачкы межелөөдө эле аталган, бул 1926 жылы эле аталган. Сох өзбектүкү деп. Жана 1927 жылдары борбордук органдар аны кезек-кезеги менен Кыргыз автономиясына өткөрүп, кайра Өзбекстанга кайтарган да. Элестеткиле, борбордук ушундай органдар Москва аны биринчи Кыргызстанга берип салат. Сохту өткөрөт. Анан бир аздан кийин кайра чечим чыгарып туруп, кайра Өзбекстанга кайтарат. 1955 жылы комиссия анклавды кайра түзгөн эмес. Ал иш жүзүндөгү жер пайдаланууга таянган жана толук ратификацияланган эмес. Элестеткиле, анклав толугу менен ушундай Кыргыз тарабы макулбойт ушул анклавды өзбектүкү деп эсептегенге. Так жыйынтык башаты 1927 жыл болуп калат да. Бөлүнүп калуунун бекемделиши 1930 жылдагы жер бөлүштүрүү жана кийинки комиссиялар аркылуу бекитилет. Элестеткиле, ошо 27 жылдан 30 жылга чейин кыргыздар каршы туруп турган да, болбойт деп, Сокту бербегиле деп. 30 жылы комиссия келип туруп, Москвадан Сокту бөлүп салат да Кыргызстандан. Шахимардан боюнча административдик башкаруу дооматтын күчтүү болду да. Кыргызстанда Баткен облусуна Өзбекстандын анклавы болуп калат. Анан 1927 жылы Кыргыз АССР Өзбек айылдык кеңешин таратууну расмий талап кылат. Бул деген ошол Шахимардан айыл кеңеши таралат деген чечимди 1927 жылы Кыргыз АССР кылат да. Ошо биздин ата бабалар ошол жердеги. Муну тараткыла деп, бул айыл болбойт Кыргызстан деп Шахимарданга келет. Кыргыз АССРнин БАК президиуму 1927 жылдын 15 мартына чечиминде Шахимардан менен Йордан Кыргыз аймагы деп аталган да. Кыргыз АССР ушундай чечим чыгып атат. Бирок изилдөөчү архивден союздук борбордук жообун тапкан эмес. Демек, Москва бир да жооп бербей койду да. Элестеткиле, Советтер Союзу республикалардан турат да. Анын бири ошо Кыргыз республикасы да, Кыргыз Советтик социалисттик республикасы. Анан Кыргыз ошо кезде автономдук Советтик социалисттик республикасы айтып атат, Шахимарданды эле биздики дейт. Москва унчукпай коет. Мен жана айткандай. Калининдер эмне кыласыңар, эмне кыла аласыңар дейт да. Бүттү. Москвада бир да документ жок ушу боюнча. Архивде табылган эмес. Ошон үчүн Өзбекстан келип алып, Москвадан жооп келген жок, кыргыздар, Шахимардан биздики" деп
башкара беришет да. Биздикилер ошол кезде эчтеке кылышкан жок. Элестеткиле. Документтер ушуну көрсөтүп атат туугандар. Документтер ушуну көрсөтүп атат. А мага айтпа, кайра жазбагылачы улам. Ким силерге айтып атат ошону? Ким айтып атат? Сох Шахимардан 49 жылга арендага берилип, анан Өзбекстанда эмнеге алып калды деп ким айтып атат? Бул 1927 жылы ушундай межелөөдө бөлүнүп калган эки анклав болуп калып атат. Элестеткиле. Сайттар союзу бөлгөн муну. Сайттар союзу бөлгөн. Сайттар союзуна жаман сөз тийгизип атасың, батышчыл экенсиң. Ой, бул тарых. Муну ким эмнеге мен жамандайт элем Сайттар союзун? Документтер турат да, Сайттар союзу нак ушуну кылды да. Нак ушуну Москва ушуну кылды. Москвада ким? Грузин Сталин отурат, Калининдер отурат, еврейлер, башка улутундагы кишилер отурат, орустар деле отурат да, мисалы үчүн. Алар чечип коюп атат ушунучу. Да жок туугандар, аренда боюнча документтер тапкан жокмун. 49 жылга арендага берилди деген документти тапкан жокмун. Ошондой болду да. Москва, Кыргызстан айтты, бизге бергиле Шахимардан биздики деп. Москва унчукпай койду. Москва унчукпай койгондон кийин өзбектер айтты, чыккыла кыргыздар, Шахимардан өзбектүкү деп койду. Москва унчуккан жок, биздикилер баш ийди. 49 жыл ижара жөнүндөгү кеп ырасталган акт деп эсептөөгө болбойт. Ошону корутундум ушундай туугандар. Азырынча архивдеги документтер ушуну көрсөтөт. Кыргыз тараптын дооматы тууралуу документтер архивде жатат. Курорттук белек же ижара боюнча ачык документтер жок Шахимардан боюнча. Эми Варух, эки тарыхый карта, бир жаңы келишимдик чек ара. Бул деген Варух эмне болду да? Мисалы үчүн 2025 жылга чейинки тараптар ар башка документтерге таянган. Тажик тарап 1924-1927 жылдары межелөөгө жана 1929 жылы Хаджент округунун Тажик ССРине өткөрүшүнө басым жасаган. Кыргыз тарап көбүнчө 1955 жылы, 1959 жылдагы карталар менен комиссияларга таянган. 2025 жылдын 13 мартында келишими талашты тарыхый таладан келишимдик укуктук талаага өткөрдү да. Варух Тажикстан суверенитетине калды. Каттан макулдашылган жолдор жана айрым тилкелер бейтарап режим аркылуу кансыздандырылат. 25 жылы ошол Варух калды. Ушундай чечимдер өттү да. Бул ар башка документтерге таянышкан, бир нече документтер бири-бирине көрсөтүшкөн. Жана ошол Варух дагы ошол межелөө кезиндеги алгач тартылган деп эсептелинген да, 24 жылдары. Азыр кичине бул боюнча кайсы бир келишимге келди биздин мамлекеттер. Эми Барак 2024 жылы жоюлган анклав. Эски комиссия аткарылбаган чечими аймак алмашуу менен жөнгө салынган. Мисалы үчүн Барак белектен эмес, Баракты белек кылган эмес Өзбекстанга да. Бул аткарылбай калган жер алмашуудан пайда болгон. 1955 жылкы комиссия аралаш жайгашкан жер тиркелерин жоюуну сунуштаган, бирок Бирлашкан колхозунун жерлеринин бир бөлүгү өткөрүү аягына чыккан эмес. СССР тарагандан кийин Кыргыз айылы Өзбекстандын курчоосунда калган. 2024 жылы 208 гектар Өзбекстанга өткөрүлүп, Кыргызстан тең аянттагы жер алган Өзбекстандын аймагынан. Жана ошол тең аянттагы жерди жаңы Барак деп туруп, жашоочуларын Барактан кайра көчүрүшкөн жана үй салып беришкен да. Ушинтип Барак Өзбекстанда калды, мурунку Барак. Өзбекстандын чек арасынын жанында, Өзбекстандын жеринин ичинде жаңы Барак курулду жана Кыргызстанга туташ болду да. Ушуну менен бүттү туугандар. Азыркы бийликтерге ыраазычылык айтсак болот да. Ушу Барак маселесин чече алышты. Мирзиёевке да ыраазычылык айтыш керек да. Жапаровго да ыраазычылык айтыш керек. Ушул эки киши ушул маселени ушинтип чечти да. Бул деген бир маселени ийгиликтүү чечүүнүн мисалы деп айтсак болот да. 2026 жылдын июлуна карта статусу мурдагы анклав. 26 жылдын азыркы кезине караганда бүгүнкү күнү анклав жоюлган. Маселе аймак алмашуу жана көчүрүү менен чечилди десек болот да. Анан чакан анклавдар 2026 жылдын июлундагы статус. Мисалы үчүн атталыштар менен картографиялык салтка жараша өзгөргөн албетте. 2025 жылга чейинки Тажик анклавы Кайрагач бар болчу. Кыргызстанга өткөрүлдү. Кыргызстандын ичинде болчу Кайрагач тажиктер. Эми айланасындагы 155 гектар анклавдын 35 гектар жери ошо плюс Тажикстан башка жерлерден 190 гектар алды. А биз болсо ошондо 190 гектар жерди ошол ичиндеги анклавдын ичиндеги 155 гектар анклавдын Кайрагачтын ушундай аймагы болгон. Анан кошумча даже тажиктер 35 гектар өзүнүн чек арасын жанынан кесип беришти бизге. А Тажикстан болсо башка жерден, чек аралаш жерден 190 гектар алды. Ушинтип Кайрагач
Кыргызстан ичине өтүп анклав катары жоюлду да. Жангайыл деген же болбосо Жаңайыл айрым тизмелерде өзүнчө анклав, башкаларында Шахимардандын түндүк бөлүгү боюнча эсептелинди. Аны эски картадан карасак анклав катары көрүнөт. Бирок бүгүнкү күнү ошол Шахимардан бөлүгү деген деп эсептеген карталар да бар да, ушинтип азырынча турат. 2026-жылга чейинки өзбек микроанклавы Чоңгара деген болгон. Бул деген өзбектөрдүн Кыргызстандын ичиндеги анклав да, элестеткиле. Анан ошол 2026-жылдын июнунда тең аянттагы алмашуу менен Кыргызстанга кошулунду. Чоңгара эми Кыргызстандын аймагы. Чонгара деген. Ошондо Сарвак Өзбекстандын тажик анклавы. Бул деген өтө кызыктуу нерсе, бул деген тажиктер жашайт да, ошол жерде сакталып турат. 1935-1990 жылдары ижара тарыхтын тараптары эмес, ар башкача түшүндүрүлөт да. Ижара, мисалы үчүн, кээрлер айтып атат, ошол тажиктер алган деп, Өзбекстан тажик анклавы да. Же ошо баягы өзбектер алган деп. Эми булар бизге тиешелүү эмес да, туугандар. Бул деген Тажикстан менен Өзбекстан ортосундагы маселе. Ошол Өзбекстанда эми чекте ошол Сарвак турат, тажиктердин анклавы да. Эми Таш төбө 2026-жылга чейинки өзбек микроанклавы болгон. Жашоочулар менен Кыргызстанга өткөрүлдү толугу менен. Эми бул анклав жок. Бул анклав эми Кыргызстанда. Жарандык берүү жол жобосу башталды. Баягы мен Ыдырыс Саковдун көргөм видеосун, аякта маселелер чечиле элек деп айтып аткан кээ үй бүлөлөр. Азыр бул чечилүү процессинде, туугандар. Чын эле бул чечилүү процессинде да. Таш төбө Кыргызстанга ушинтип өттү. Анан тарыхый аталышы бар, Таш тепа деген. Мисалы үчүн ошол Фергана өрөөнүндө чакан тилкелер кийинки алмашуулардан аталышы жана картографиялык статусунун өткөрүлүшү мүмкүн болгон да. Ошондо кайрагаш бул Жаңайыл, Чоңгара, Сарвак, Таш төбө, Таш тепа ошол анклав аталыштар менен мындай өзгөргөнүн көрсөтүп атат да ошол жерден. Чечимдерди органдар системасы кабыл алган. Документтерде ким аталат, ошол бизде ошол анклавдарды жасаган кимдер деп сурасаңар, мен фамилиясын айтып берем азыр сиздерге. Эң биринчи бул Калинин деген Советтер Союзунун бизге коюлган башкармасы. ЦИК жана СССР БАК төрагасы 1927-жылдын майындагы сок боюнча бири-бирине карама-каршы эки жыйынды жектектеген. Жана акырында Өзбекстанга калтырып кеткен ошол Калинин сокту. Абдыкадыр Орозбеков, Кыргыз СССР БАК төрагасы да 15 мартта 1927-жылы Шахимардан жана Йордан боюнча республикалык позицияга кол койгон. Республикалык позиция Шахимардан менен Йордан Кыргызстанга берилсин деген позиция болгон биздики, кыргыздыкка. Абдыкадыр Орозбеков кийин атылып кеткен. Аны репрессиядан өткөргөндө куугунтукташкан да. Тагыраак маалыматты эгерде билсеңер дагы жазып койгула. Тагдыры боюнча тагдыры негизи белгилүү да, бүт булактарда бар. Бирок Москва ошол чечимдерди толугу менен ошол игнор салган да, такыр эске албай койгон. Кийин Жусуп Абдрахманов, Кыргыз СССРдин эл комиссарлар советинин төрагасы 1927-жылы сок боюнча чечимге каршы Сталинге кайрылган. Жусуп Абдрахманов барып Сталин менен урушкан, сокту өзбектөргө калтырбагыла, сокту калтырбагыла, Кыргызстанга калтыргыла деп. Сталин менен урушкан кадимкидей. Сталин 0 ыргытып койду да. Жусуп Абдрахмановго тоготпой койду. Сөзүн кабыл алган жок, аргументтерин кабыл алган жок. Бир аргументин кабыл алды, бул деген ошол Кара Кыргыз, анан кийин ошол автономдук СССР республикасын Кыргыз СССР республикасына кылалы деди кийин. Бирок сокту чечпей койду. Сокту толук ошол чечпей койду Сталин. Атайын кылды да, Сталин лично кылды да ошону өзү. Сокут сактала берсин, ошол анклавдар керек деди да. Ал Британияны карап атты да. Британиядагы Дюрант деген линияны калтырганда, Пакистан түзүлүп атканда кийин ошол атайын Афганистан, Пакистан бири-бири менен ошол согуша берсин өмүрүнүн аягына чейин деп Дюрант линиясын калтырышкан британдыктар. Ага чейин Индия менен Пакистан ортосундагы линияларды калтырышкан. Ага чейин башка колонияларда ушундай Судан мисалы үчүн ошол жерден атайын анклавдарды калтырып кеткен. Ошону билип эле Сталин айтты да, биз деле ушундай кылабыз. Борбор Азия бизден бөлүнбөйт эмесе кырылышып өлө берет. Ошон үчүн кырылыш үчүн буларга анклав колтуруш керек деп Жусуп Абдрахмановду тоготпой койгон. Петровский 1925-жылы паритеттик комиссиянын жетекчиси. Комиссия республикалар аралык талаштарды жөнгө салуу үчүн түзүлгөн. Жана ошол көбүнчө Өзбекстандын карамагына чечкен да, Сок Шахимарданды. Кул Бешеров, СССР БАК комиссиянын жетекчиси 1926-1927 жылы талаштуу райондорду кароонун кийинки этабын даярдаган.
Анан албетте көп ошо биздин анклавтар боюнча чечимдерде Сталиндин дагы мындай партиялык өзүнүн даректүү тарап катары колдору бар да. Партиянын мамлекеттик кат алмашуунун дареги. Ал ар бир анклавды сызыгын өзү чийген же кол койгон деп айтууга негиз жок. Бирок ал деген комиссиялардын чечимин колдогондон кийин Өзбекстанда Сок Шахимардан калды да. Демек, кандай вывод, кандай корутунду чыгарабыз? Бул нерсенин баарын кылган Сталин деп эсептейм да. Эми мен менен дагы комментарийлерден албетте талаш тартыш кылсаңыздар болот. Уламыштар документтерди алмаштырбайт. Кандай уламыштар бар көрөлүчү? Эл кандай ушак айтып жүрөт ушу боюнча. Фольклор, диний салтты жана архивдик фактыны бөлүп карайбыз да. Сокту карта ойноп уттуруп коюшкан деп айтышат да ошол кээ бир учурларда. Архивдик далили жок. Кеңири айтылган окуя документтер 1926-жылы, 1927-жылдагы расмий чечимдерге көрсөтөт. Бул элде болсо айтып атат, сокту баягы Өзбекстандын башчысы ошо кездеги, анан Кыргызстандын башчысы ошо алар деген ошондо мас болуп, арак ичип, өзбектөргө трынка ойноп, карта ойноп уттуруп коюшкан дейт. Анан сокту ушинтип анан трынка ойноп эле ошо алып кетишти деп айтат да. Трынка ойногондур, бирок сок боюнча аябай катуу протоколдор бар да. Эгерде уттуруп ийсе чын эле, баары бир расмий жыйындар аны жокко чыгармак. Жок, уттурган жок. Муну реально баягы Калинин, Сталин өзүнө алып алып кол коюшту дагы, бөлүп алышты да. Шахимарданды 49 жылга ижарага берилген деген комментарий кечке кездешип атат, туугандар, кечке кездешип атат. Ким айтып атат? Ким аны таратып атат? Кайдан ал сөз чыкты? Ижара боюнча ачык союздук акт табылган эмес. 15 мартта 1927-жылдагы республикалык доомат бар. Кыргыздар кыргыздыкы деп жазган. Ошо боюнча бир да документти баягы кыргыздарга тоготпой койгон, эчтеке көңүлгө албай койгон ал ошо Сталиндин иши да. Ушул ижара 49-дук ижара Шахимардан ырасталган эмес. Сокту картага ойнотуп уттуруп алды деген ырасталган эмес. Анан дагы бир имиштер бар. Азрет Алинин мазары деген сөз бар да. Ошол урматталган диний саат боюнча Шахимарданда Али менен байланышкан ыктымал жайлары бири деп айтылат. Бул мамлекеттик чек аранын түшүндүрмөсү эмес. Бул боюнча Советтер Союзунан бери айтылат. Хазрет Али бул деген баягы ошол күйөө баласынын тукуму, Мухаммад пайгамбардын тукумдары болуп калат. Күйөө баласы Фатиманын күйөөсү ошол Али жана анын тукумдары ушул жер бир ушундай Азрет Олуянын ошо Мухаммад пайгамбардын бир тукуму дейт. Ушул жерден Шахимардандан анын эмеси бар дейт да. Акыркы бейити бар дейт. Туугандар, Арыслан бапта ошол Мухаммад пайгамбардын тукумунун бейиттери бар дейт. Арыслан бапта Шахимарданда, Соктун жанында бар дейт. Баткен ичинде бар дейт. Жалпысынан Кыргызстан аймагында жана Ферганада 8-9 ошол шарифтердин же болбосо Мухаммад пайгамбар алейхисалам анын тукумдарынын бейиттери бар дейт. Ал болсо салттуу нерсе. Ошондой сөз бар эл арасында, аксакалдар арасында ошондой насаат бар. Факты боюнча эч кандай документ жок, туугандар. Мисалы үчүн ушул нерсе эле өзү эле араб өлкөлөрүнүн катуу туризмди жандандыруучу нерсе да. Азыр Меккеге баратпайбызбы баарыбыз? Баягы умрага, ажылыкка. Аларды дагы ушул бейттерге келтирсе болот да, ошол шарифтердин баарын, Мухаммад пайгамбардын тукумдарынын баарын, ирандардын ошол Хазрет Алини сыйлаган шииттердин баары ушу бизге келиши ыктымал да. Ушул жерде туризм Меккеси кылып салса болот да. Туризм кылып салса болот биякта. Жаңы Мекке кылып салса болот да. Эми бул деген сөз туура эмес айтсам керек. Жаңы Мекке деп айтылыш бул адабиятта бар, бирок мындай диндеги адамдарга жаман угулат да. Ошон үчүн мындай десе болот. Иши кылса биздин ошо Фергана өрөөнүндө, Кыргыздын жерлеринде, анклавтарда ошондой арабтардын ыйык адамдарынын көрүстөндөрү, бейиттери бар. Мухаммад пайгамбардын тукумунун. Ошон үчүн аны баарын аныктап, мамлекеттик деңгээлде аны колдоп, окумуштуулар аркылуу аны талдап, таап ошол бейиттерди. Бул жерге арабтарды зыярат кылдырганга чоң, күчтүү инструмент бар да. Аны эки мамлекеттин, Өзбекстан менен Кыргызстан, эгерде Кыргыз Республикасы түшүнсө, бул деген аябай чоң экономикалык, туризмдик, аябай чоң пайда, акчаны алып келе турчу нерсе, туугандар. Шуну так
жакшы түшүнүш керек да. Анан калындыкка берүү, коң, айлакер карта, каргыш, ушу бүт ушул нерселер калыңга берилген деген да сөз бар да. Мисалы үчүн ОЗК байында кездешкен мотивдер, тиркелген текстте архивде авторго же экспедицияга жазмага текшерүүчү шилтеме жок. Дагы ушундай айтат да, баягы Субханалиев дейби же Кээрбулакта да Искендер Масалиев дейби, ошо кудаларга варухту берип салган деп айтылат да. Кайсы бир анклавды ошол кудаларга ошо калың катары берген деп айтылат. Ал жөнүндө жок туугандар, ал жөнүндө бир да архивде документ жок. Документтерде талаш, тартыш, сөгүш, межелөөнү өткөрүү, межелөөгө Советтер Союзунун башкы комиссарлары бизге тоготпой койгондук, кыргыздарды чанып койгондук, өзбектөргө тарткандык, ошолор баары бар да, документтерде бар. А бирок тажиктерге же өзбектерге анклавды калың катары берген деген бир да жазуу жок архивде. Балким КГБнын архивдерин ачыш керек. Андагы ачпайт атпайбы биздин да өлкө ошо Советтер Союзда. Эгерде Орусия ачса толугу менен КГБ архивдерин, биз да ачмакпыз да. Атрибуциясы эч кандай андай ага шилтемелер эчтеке жок туугандар. Ошол бүт уламыштар бойдон калды. Негизи бардык анклавдар 1924 жана 29 жылдары түзүлгөн деген жөнөкөйлөтүлгөн сөз. Баштапкы чек 1924-1927 жылы чарбалык бөлүмү 1929-1937 жылдары дал ошол репрессиялар болгон элдер атылганда. Комиссиялар жана толук эмес аткаруу бул 1955-1960 жылга таандык да. СОХ 1955 жылы Өзбекстанга берилген деген сөз туура эмес. Ижарага берилген эмес. СОХ 1926 жылы, 1927 жылдары эле чечимдердин предмети болгон документтерде чагылдырылат. 1955 жыл комиссия жер пайдаланууну каттаган анклавды түзгөн эмес. Шахимардан 1961 жылы биротоло берилген деген 49 жылдык ижарага берилген деген сөз. Ачык ижара актысы табылган жок. Кыргыз АССРнин 15 март 1927 жылдагы чечими жана кийинки өзбек башкаруусу бар. Бул ушул боюнча документтер бар. Ал ошону ижарага берди деген документтер табылган жок. Варухту 1950 жылдары канал жана суу сактагыч бөлүп салган деген сөз. Бул кийинки версиялардын бири. Архивдик реконструкция 1925 жылы тилкеге жана 1930 жылдардагы колхоз чек араларына басым жасайт да. Демек ушул дагы 25 жылы түзүлгөн варух. Эч кандай калың эмес да. Искендер Масалиев 1955 жылы Кыргызстандын жетекчиси болгон деген да маалымат бар да. Анахронизм, ал 1955 жылы республиканы жетектеген эмес. Ошо да ушундай да маалыматтар жүрөт да, уламыштар жүрөт. Эл арасында, комментарийлердин арасында жок. Сталин улут иштери боюнча эл комиссары катары 1921 жылы акыркы сызыктарга кол койгон деген сөз да бар да. Эл комиссарияты 1923 жылы жоюлган. Документтер ВЦИК, СССР, БАК жана республикалык органдардын чечимдерин көрсөтөт. Демек Сталин бул жерден өзү да кол койгон эмес, бирок Сталин колдогон да, комиссиянын жумушун колдогон каттары бар. Түзмө-түз мен СОХту бөлүп атам деген каттар жок, бирок ошо СОХ Ворух Шахимардан бөлгөн комиссиянын протоколдоруна кол койгон Сталин да. Ошон үчүн бул деген ошол комиссияларды колдогон, ошол бөлүштүрүүлөрдү комиссия жасаган. Бирок менин жеке оюм баары бир, эгерде комиссиянын ушинтип чечкен комиссиянын чечимдерине Сталин кол койсо, демек Сталин колдогон деп мен эсептейм да. Силер кандай деп ойлойсуңар? 2022-2026 жылы чек аралар тоңдурулган мурас болбой калды. Келишимдер менен алмашуулар картаны өзгөрттү. Биринчи 03 ошол ноябрда 2022 жылы Кыргызстан Өзбекстан 35 тилке боюнча келишим жыгылды. Кемперабад менен Гавасайдын айланасындагы жерлер алмашылды. 2024 жылдын апрелинде барак 208 гектар алмашылып, жашоочулар жаңы баракка көчүрүлдү. Мүчүлүштүктөр бар, кээ бир үй бүлөлөр бар, бирок ансыз болбойт. Аны да чечеттик го деп ойлойм да, үмүттөмүн. 13 ошо мартта 25 жылы 2025 жылы Кыргызстан Тажикстан мамлекеттик чек ара тууралуу келишимге кол коюп, жолдор жана каттам режимдер макулдашылды. 31 мартта 2025 жылы 3 чек аранын кесилиши чекити Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан Ходжентке кол коюшту. Аныкташты, ошол 3 мамлекет бири-бирине тийишкен чекитти табышты да, ошентип. Анан 2025
2006-жылдын июню чоң гара жана таш төбө Кыргызстанга өткөрүлдү. Мынакей 1 ай мурда эле. Ошол эле учурда Сай Таян жолу үчүн жер алмашуу макулдашылды. Ошол көрүп атасыңар, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиёев, Ходжентте ошол кол коюп атканда, 3 мамлекеттин чекин таап атканда 31 мартта 2025-жылы. Анклавдардын келечеги эми кандай болот? 3 сценарий бар да тууган. Бири эң ыктымалдуулугу чоң болгон нерсе бул 2026-2030 жылдардын ичинде суверенитет сакталат, каттам жеңилдейт. Өткөрмө бекеттер, бейтарап жолдор, электрондук жол жоболор, суу менен мезгилдүү жайыттарды биргелештирип башкаруу башталат. Бул Сок, Шахимардан жана Варух үчүн негизги жол да. Айрым учурларда мүмкүн, бирок толук мүмкүн эмес деген алдын ала айтсак, жаңы чакан алмашуулар аянты тең, пайдасы түшүнүктүү, жашоочулар макул компенсация каралган жана стратегиялык зыян жок болсо, чакан тилкелер алмаштырылышы мүмкүн да. Ошол Шахимардан Сок, Варухту балким биз жоёбуз келечекте. Бизге өтүп калат, биз болсо ошого окшош жерди кайра беришибиз керек болот чек ара боюнда. Бирок эң аз ыктымалдуулугу ушундай болуп атат да, ушул вариант. Ири анклавдарды толук жоюу мүмкүнбү деген суроого жооп берсек, мүмкүн эмес окшойт туугандар жакын арада. Сокту же Варухту алмашуу көп сандагы калкка, иденттүүлүккө, жолдорго, сууга жана коопсуздукка таасир этет. Ири анклавдарды жоюу өткөрүмдүү чек ара режиминен кымбат. Албетте бул биринчи мамлекеттер чоң чыгым кетирет. Экинчиден бул деген согуш менен тынчтыктын маселеси. Үчүнчүдөн элдер өзүлөрү каалаш керек да. Ошол анклавдагы отурган элдер каалаш керек, андан сырткарыдагы президенттер каалаш керек. Эгерде ошондой абал келип калса, негизи меймандостук бизде күчөп атат, Өзбекстан менен мисалы үчүн. Анда балким бул деле маселе чечилип калар да, бирок ыктымалдуулугу өтө аз болот да. Туруктун өлчөмү картадагы сызык гана эмес, жашоочулардын катышуусу керек. Компенсациясы, документтери, акчалар, мектепке, медицина жана базарларга жетүүсү да маанилүү да. Анан президенттердин да ошол ойлору маанилүү. Президенттин жанындагы кеңешчилердин да ойлору маанилүү. Ошол жогорку кеңештердин да ойлору маанилүү. Ошонун баары төп келсе, анда анклавдар жоюлат. Төп келбесе, жоюлбайт туугандар. Ушундай азыр абал. Анклавдардын келечеги 1927 жылдагы бир туура картага кайтуу эмес да. Укуктук жактан так жана өткөрүмдүү чек ара түзүү керек албетте. Архивдер бир эле сталиндик калем шилтөө эмес, чечимдердин тизмегин көрсөтөт. Сталин кыйты болгон да, ал деген түзмө түз кол койбой, комиссиялардын чечимдерин кабыл алуучу катына кол койгон да. Ошентип ал комиссияларды колдогон. Ошо анклавдарды түзгөнгө колдогон түзмө түз, бирок өзү түз кол койгон эмес да. Ошол архивтерин карасак. Уламыштар коомдун эс тутумун катары маанилүү, бирок уламыш деп белгилениши керек. Ижарага берди, картага уттурду, куда сөккө калың катары төлөдү деген сөздөр бул уламыштар туугандар. Уламыштар жомок, чындыгы аз, чындыгы жок. 2022-2026 жылдардагы келишимдер 100 жылдык түйүндөгү да сүйлөшүү, жол жана алмашуу менен чечүүгө болоорун көрсөттү да. 100 жылдын ичинде бул маселе чечилди. Кээ учурда кан менен да чечилди туугандар. Ошон үчүн абайлап сүйлөшүбүз керек. Көп учурда комментарийди жазгандарда силердин да жоопкерчилигиңер чоң. Ошон үчүн текшерип фактыга таянып комментарий жазгыла, сүйлөгүлө. Биз да ошо серепчилер, ошо блогерлер болобу, ким болот? Мен болсо блогер эмесмин, мен серепчимин. Серепчилер да катуу маалыматты текшерип, анан чечим, анан сөз сүйлөш керек да. Бизге эң маанилүү азыр мен жеке оюм, мамлекетибиздин позициясына да туура келет. Биз деген Өзбекстан, Тажикстан, башка өлкөлөр менен ошо коңшулар менен эң таттуу, эң меймандос мамиледе болушубуз керек. Улуттук кызыкчылыктарды сакташ керек, бирок ошону менен бирге өтө меймандос, өтө жакын, тыгыз, таттуу мамиледе кала беришибиз керек. Ансыз болбойт туугандар, ансыз такыр баары жаман болот да. Ошондой кыскасы. Сиздер менен Искендер Шашиев, саясаттануучу жана экономист болду. Биз деген 23 жылдан ашык бизнес пландар жазабыз, ТОлорду жазабыз, консультацияларды беребиз, базарды изилдейбиз да, ишкерлерге жардам беребиз. Эгерде силер чоңоюп келаткан ишкер болсоңуздар, силерге кредит керек болсо, инвестиция керек болсо, кошумча каржы керек болсо, өнүктүрүү фонддордон акча алайын десеңиздер, алар ошол фонддор, банктар, инвесторлор бизнес план алып, мамлекеттен жер тилке алайын десең ТО алып кел дешет да. Ошондо кимге чаласыздар туугандар, бул видеонун астында сүрөттөмөдө телефон турат, ал WhatsAppка алып мага чаласыздар. Биз сиздерге ушул документтерди, ТОну, бизнес планды, базарды изилдөөлөрдү жазып беребиз. Эң мыкты сапатта, көп тилдерде керек болсо. Анда эмесе
жаңы видеолордон көрүшөбүз. Комментарий жазгыла. Эми сиздер баягы мурунку комментарий ижарага берилген, картага утурулган дегендериңиздер оюңар өзгөрдүбү же жокпу? Ошо боюнча да комментарий кошуп коюңуздар.